Audio Jungle. Ньюти шоу программасында кайрадан 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева, саламатсыздарбы? Мынакей ушундай эшикте аба ырайы суук болуп жаткан кези. Ал эми маанайды жакшы маанайда көтөрүү үчүн бүгүнкү биздин коногубуз шоумен, тамада, актер, деги койчу бардык өнөрдүн ээси Азамат Шералиев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Рубрикабызга кош келипсиз. Алгач мен сизди оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Сиз даярсызбы? Даярбыз, буюрса. Анда биз баштадык. Жигитке 70 өнөр аздык кылат, а мага туура эле го дейм. кыш келди досторго айтарым. Кыш келгенде биринчиден айтарым, жаңы жылыңар менен айта кетмекмин азыр. Менин эл билбеген өнөрүм. Парикмахерскийде иштеген эч ким билбейт. Акыркы уккан жаңылыгым бул. Акыркы уккан жаңылыгым көп жаңылык бар эми. Шоу бизнестин өкүлдөрүнө айтарым. Чыгармачылык ийгилик каалайм баарына. Эң жакын досум. Эң жакын досум көп, арасынан эң жакын ким десем, Нурбек деп коеюн. Бала кезде кыялданган кыялым. Бала кезде кыялданган кыялым азыр орундалып атат. Алып баруучу ырчы деген. Эң акыркы жолу көргөн кином. Саякбай. Мына сага. Кийинкиси суроолор, азыр кайда барууну кыялданып жатасыз? Азыр Кудай буйрса 5ке тойго 2 жашты үйлөндүк болуш керек бар. Азамат мырза эмнеси менен Азамат? Атына заты жарашкан, өзү эле айтып тургандай Азамат. Өзүн өзү жейт. Логикалык суроо, бул эмне? Өзүн өзү жейт. Билбейм. Бул шам. Жаңы жылга эмне жаңылык менен кирген атасыз? Жаңы жылга жап-жаңы ырлар менен. Кайда, ким менен, эмне кылып эс алса болот? Азыркы убакта бойдокчулукка байланыштуу достор менен эс алып жүрөбүз. Той алып барып жатканда эч ким сизди укпай атат. Сиз эмне кыласыз? Элди өзүңө көңүл бурдурганга аракет кылыш керек биринчиден. Сиз кумир туткан инсан. Асылбек Өзбеков. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор, алдыга же артка? Алдыга. Чай же кофе? Кофе. Аяз ата же аяз кыз? Аяз кыз. Лыжа тебүү же чана тебүү? Чана тебүү. Сом же доллар? Сом. Той же концерт? Концерт. Үн алгы же сын алгы? Үн алгы. Мектеп же университет? Университет. Кийинкиси мектеп суроолор, биринчи дүйнөлүк согуш кайсыл жылы башталган? 1941-жылы башталган. Жок. Биринчиби? Биринчи. Эсте жок болот. 1914-жылы башталган. Кийинки суроо, герб канчанчы жылы кабыл алынган? 91 болуш керек. Жок. 1994-жылы 18-чи. 94. Кыргыз гимнин сөзүн кимдер жазган? Кыргыз гимнин сөзүн Жалил Садаков жазган болуш керек. Анан Калый Молдобасанов бар беле? Кулуев деген агайды тааныйсызбы? Кулуев бар. 5 көбөйтүү 7. 5-де 7. Мына сага. Биздин убактыбыз аяктады, Азамат байке. Не кыласыз эми? Бүгүнкү биздин коногубуз 3 мүнөт ичинде 33 суроого жетишкен жок. 3 мүнөт ичинде сиз болгону гана 28 суроого жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. 2 суроо туура эмес болуп калды ошондо. Алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы чок аткарабыз. Бүт эле чыгармачылык адамдар келет болуш керек эфирге. Ошондуктан кандай десек, ушундай эле общественный жерге барып, коробка коюп, же бирдеме коюп, гитара мененби же комуз менен бир 15-20 метр дап берсин. Мурдакы коногубуз тапшырып кеткен тапшырманы азыр көрдүк, уктук. Азыр тилекке каршы күндүн сууктугуна байланыштуу ал тапшырманы аткарганга болбойт экен негизи. Анан ошон үчүн мен жөн эле аткарбастан, кетип калбастан бир жагымдуу бир ыр тартуулап кетейин анда. Эстен кеткис эски ырлар бар, мага жаккан көбүнчө көпчүлүкчүлөрдөн ушуларды ырдап калам, өзүм да кыңылдап, постоянно ушулар менен. Ошону ырдап берейин, Эңсетип сен да келсең, мен да келем.
негедир уяң тартат менин денем, жалт карай албасам ми жамалыңды, көзүңдүн кыйыгынан карай берем, карай берем, карай берем, көзүңдүн кыйыгынан карай берем. Деп коелу, болот э? Ушундай сонун мыкты деңгээлде жандуу үн менен ырдап бердиңиз. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки коногубуз ким, мырзалар келеби же айымдар келеби? Белгисиз. Белгисиз, анда ким болсо дагы жылуураак жерден тапшырма берейин, могу жерде менде тоңуп анан аткарылбай калбасын. Каалаган ресторанга же кафеге кирсин, ошол ресторан кафенин ичинде отурган айымга өзүнүн атынан бир кофе алып барып өзү койсун, анан жакшылап таанышсын. Мынакей ушундай сонун тапшырма калды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар. Audio Jungle.